Ревматизм айыкпай кыйнаганы менен келип чыгуусу бир-эки жөнөкөй оорудан башталат. Мисалга ала турган болсок, ангинадан, фарингиттен. Бул ангина менен фарингитти бета-гемолитикалык стрептокок пайда кылат. Ошол оорудан туура дарыланбаганда ревматизмге өтүп кетет. Мисалга ала турган болсок, ушул оорудан кийинки абалда иммунитет ашыкча күрөшүп, катай иштей баштайт дагы, ага окшотуп ошол бета-гемолитикалык стрептококко кошо адамдын клеткаларын, ткандарын талкалай баштайт. Ошол жерде иммунитет менен бириккен антигендин комплекстер пайда болуп калат дагы, жүрөктүн клапанын, жүрөктүн өзүн, ошондой эле муундарды, кан тамырларды, мээни, терини, көп нерсени талкалайт да. Ушуну ревматизм деп айтат. Жүрөктөгүсүн ушул кардиальный форма, муундагысын муундук форма, артериальный форма, ошондой эле ревматоиддик хорея деп коет, бул мээнин жабыркоосу, нодулярдык кызаруу, бул теринин жабыркоосу, ушул сыяктуу көптөгөн абалдар пайда болот. Ушунун баардыгы тең жөнөкөй гана ангина фарингиттен келип чыккан. Ревматизмге өтүп кеткендиги көбүнчө мисалы үчүн ангина болот дагы андан 1-2 жумадан кийин башталышы мүмкүн. Бунун алгачкы белгилери муундар ооруп баштайт, муундар көчүп оорушу мүмкүн, дене тап көтөрүлөт, адам алсырай баштайт, ал кетет, шалдырайт. Жана мындан сырткары көкүрөгүндө дагы оору сезим пайда болушу мүмкүн, ачышып, ысытып, күйгүзүшү мүмкүн. Же болбосо адамдын бөйрөгүн да талкалайт. Бөйрөгүн талкалаганда ревматоидный нефрит пайда болот. Бул баардык абалдар ушул ревматизмден кабар берет. Ревматизмден айыгыш үчүн адам сөзсүз түрдө дарыгерге келиш керек. Даже жада калса ревматизмдин алдын алыш үчүн дагы ангина болуп калган учурда дагы үйдөн жөн эле бир нерсе менен басып койбостон дарыгерге келип туура дарыланганда гана ревматизмге жеткирбей ооруну айыктырып кетирсе болот. Ал эми ревматизмге жеткенден кийин аны айыктырып кетирүү аябай кыйын. Ошондуктан бул оорунун алдын алган жакшы. Жана кокус кимдир бирөө ооруп жаткан болсо дагы кошумча дарыланыш керек. Ошол иммунитетти жөнгө салыш керек, ичегилер менен иштеш керек, жалпы дене менен иштеш керек. Жана ошол эле муундардагы жүрөктөгү абалдарды менен иштешип, ошол эле жүрөктүн клапандарын сактаганга аракет кылыш керек. Себеби ревматизм учурунда жүрөктүн клапандары жээлип, кыскара баштайт. Муундар да талкаланат. Ошондуктан кимде ревматизм оорусу бар болсо, сөзсүз түрдө дарыгердин жардамында туура дарыланганга аракет кылыш керек. Качан гана сиз туура дарылансаңыз, бул ооруну айыктырып токтотконго толук мүмкүн. Кошумча сурооңуздар бар болсо, комментарийга жазыңыздар.